Таңкы саат 8 Талас шаарындагы Баластан балдардын оюн-зоок борборунда турабыз. Бүгүн Кыргыз Республикасынын президентин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев менен биргеликте ачык кабинет берүүсүндө облус башчысы Эрмат Жумаевдин таңы кандай башталат жана күнү кандай өтөт дал сиздерге чагылдырып бермекчибиз. Азыр облус башчысы Эрмат Жумаев дал ушул Баластан балдардын оюн-зоок борборуна келип, курулуш иштери менен таанышып жаткан учуру. Саламатсызбы, Эрмат Жумаевич, негизи бүгүн мына ачык кабинет долбоору менен биргеликте ошол сиздин бир күндүк ишиңиз менен таанышып жатабыз. Анан мындан башка күнүңүз таң эрте кандай башталат? Саламатсызбы. Бизде негизи эле ушул акыркы жарым жылдан өтүп калды. Ушул курулуш иштери менен элекпиз. Себеби быйыл билесиздер, Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 35 жылдык мааракеси Талас жергесинде өтөт. Ошого байланыштуу областыбыздын аймагында урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен бир топтогон баягы курулуш иштери жүрүп атат. Анан ушул күнүбүз негизинен эле ушундай неме киргизип алганбыз. Орун басарым мен аппарат жетекчи болуп бөлүнүп алып, ушул 3 курулуш объектисинен баштайбыз. Бүгүн график менен бизде ушу Баластан эле. Бул Баластан оюн-зоок борбору бул негизги Талас шаарынын жана ушул өрөөндүн негизги экономический кыймылдаткычы боло алат деген ойдомун. Себеби бул жерде өзү эле бир 500гө жакын жумушчу орун түзүлөт. Андан сырткары ушул жерде соода сатык, баягы мындай айтканда акча кыймылдайт да. Бул жерге келет, бирөө бир нерсе сатып алат, акча тегеренген жерде сөзсүз өнүгүү болот. Андан сырткары да эл келип бул жерге эс алганга жакшы бир шарттар түзүлөт. Кенеде балдарыбыз, бөбөктөрүбүз келип ушул жерден мындай бир жакшы жашоодо көз ирмемдерди өткөзө алат деген ойдобуз. Эрмат Жумаев президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалгандан бери облуста жалпысынан 40 долбоор ишке ашырылууда. Алардын 20га жакыны Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата пайдаланууга берилери пландалган. Долбоорлорду ишке ашырууга 11 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнүп берилген. Андыктан курулуш иштерин өз мөөнөтүндө жана сапаттуу бүтүрүү облус башчысынын башкы максаты. Андыктан ар бир объект күн сайын катуу көзөмөлгө алынып турат. Азыркы учурда мындай бардык жакта иш жүрүп атат деп айтсак болот. Анан өзүңүз көбүнчө басымды кайсыл жакка коюп жатасыз азыр? Мен ушу жаштайман тилегим бар эле, ушу Манас атабыз биздин Кыргыз эл үчүн мен ойлойм башынан эле ушу мен кенедей чагыман Манас баатыр, Манас хан деп баягы неме кылып келген, руханий бир азыктанып, ушу Манаска бир мындай бир Манас эпосун окуганда ушу Манастын жанында чогуу жүрүп жардам бергим келип, ушундай бир тилегим бар болчу. Анан ушул Манас ордонун ушундай жаңыланып жатканда мен мындай жан дүйнөм менен аябай сүйүнөм да. Ошол жактан бир жакшы жасалып, сапаттуу болуп, эртең баягы келген конокторго пайдалуу нерселерди берип, эшигин жаркырата ачышын каалайм. Ошол жака мен көбүрөөк басым кылам. Анан экинчиси бул Талас мамлекеттик университети. Бул дагы мен ойлойм биз үчүн өтө чоң бир жеңиш. Анан ошол жака дагы мындай көңүлүм көбүрөөк жатып турат. Ошо биринчи этажды жыйнап тазалап, иреттеп биринчи этажды эле көрөбүз. Yani ушундай ремонт кадимкиде жүрө берсин. Биринчи этажда практически бүтүп эле калып турган. Туурабы? Болду ошолор. Анан могу немени мага маңдайын эки жак, могу прям маңдайын полностью. Макулбу? Ушунун үстүнө иш алып барып бериңиз. Мен ушул ыйгарым укуктуу өкүл болуп дайындалып келгенде 8 миллиард сом болчу.
мамлекеттик бюджетибиз. Ал эми азыркы күндө уже 16 миллиардтан өттүк. То есть 2 эсе рост болду. Бул абдан жакшы көрсөткүч деп эсептейм да. Шаардын бюджети мен ойлойм ушул 27-жылы быйыл эми толук кандуу ишке ашып өтсө, Талаш шаарынын бюджети азыр 350 миллион сом тегерегинде, 370 миллион. Анан 2027-жылы бул бир кеминде бир 700 миллионго барат да. Себеби жанагы Баластан, аллея, парк, заводдор, стадион бүт монтип иштеп баштайт, экономика кыймылдап баштайт. Талаш шаары мындай как живой организм катары монтип иштеп баштайт. Анан ошондо буюрса 700 миллионго жетип калат. А 700 миллион биздин шаарга окшогон чакан шаарга бул өтө жакшы бюджет да. Курулуш объектилерин кыдыргандан кийин иш күнү өкүлчүлүк имаратында уланат. Кийинки 3 саат жумушу жыйындарды өткөрүүгө, тармак жетекчилеринин маалыматын угууга жана жарандардын кайрылууларын кабыл алууга арналат. Бул убакыт аралыгында көтөрүлгөн маселелер талкууланып, аларды чечүү боюнча тиешелүү тапшырмалар берилет. Жүрүңүз, бул жак менин кабинетим. Келиңиздер, көбүнчө мен бул жакта иштейм. Бияктан бул жерде эми бизде жана инфодокс, компьютер менен иш алып бара турчу жумуштар, анан эми өзүм жалгыз иштеп отурганда ушул жакта отурам. Ал эми жыйындар, башка орун басарлары менен бир маселелерди караганда баардыгы ушул жерде отуруп, ушул жерден иш алып барабыз. Анан кабинетиңиздеги эң баягы маанилүү кагаз кайсы? Эң маанилүү кагаз могу журнал, могу блокнот десем жарашат го дейм. Бул блокнотто эми мен ушул баардык немелерди жазып келем. Кайрылууларды, анан бизде эми баягы азыр чоң курулуштар болуп атат, алардын бухгалтерияларын, то есть эми бухгалтерия болгондо немелерди канча сом пландаштырганбыз, бүгүнкү күндө канча сом кошуп бердик. Анын баары эми бизде официалдуу түрдө да жүрөт, бирок бул мен өзүмдүн ежедневнигим, мен муну күндө карап ушул жерден сверка жасайм да. Өзүм үчүн. Күндө каралчу маселе ушул. Күндө карала турчу маселе ушул блокнотто. Эртеден бери сиздин жаныңызда жүрүп, анан байкадым да, такыр телефон чалуу болгон жок. Бир күндө канча жолу телефон чалууну кабыл аласыз негизи эле? Телефон чалуу көп. Мен просто телефон жана жардамчыларыма берип коем. Чок, анан эми сиздер менен чогуу жүргөндө ыңгайсыздык болуп калбасын деп, анан негизи бирок абдан көп. Себеби дегенде мен баягы WhatsApp группаларда да көп отурам да. Анан сообщениялар келе берет, элдер кайрылат, жооп бересиң, наркы болот, берки болот, а болбосо мындай эми телефон чалуу бизде тынчында да чала беришет. Токтобойт. Үй бүлөңүз иш графигиңизге кандай карашат? Көнүп деле калышты. Мен ушу акыркы бир 10 жылдан бери мамлекеттик кызматта иш алып барып келатам. Анан үй бүлөм деле көнүп, ошого баягы эми мамлекет үчүн иштеп атат, эл үчүн кызмат кылып атат деген баягы немеде колдоо бар. Ошон үчүн мен ойлойм жакшы иштер болуп атат. Буюрса. Күнүгө канча саат уктайсыз? Эми ар кандай болуп калат. Негизи баягы эл катары эле, Кудайга шүгүр, жаман эмес. Бардыгына каниет кылабыз. Бирок ушул кээ бир учурларда акыркы ушу бизде эми азыр курулуш процесси абдан кызуу жүрүп, ушул акыркы 1-3 айдан бери чындыгын айтса бир 4-5 сааттан неме болуп атат, уйку болуп атат. Бирок эми жаман эмес, шүгүр. Биз ошону өзүбүз тандаганбыз, элибизге, жерибизге кызмат кылуу бул биз үчүн өтө чоң бир жоопкерчилик. Биз ошол багытта иш алып барабыз. Эрмат мырзаны кызматтан тышкары кандай адам деп өзүңүз сүрөттөй аласыз өзүңүздү? Өзүмдү семьянинмин деп ойлойм. Ошол мен үй бүлөмө көбүрөөк көңүл буруп, ушу балдарымдын тарбия берүү процессине мындай
көбүрөөк убакыт бөлсөм деген тилегим бар. Бирок эми ал дагы баягы бизде күндө боло берчү нерсе эмес, жумуш менен байланыштуу. Бирок эми баягы кандай десем, эң негизгиси жакшы адам болуш керек да, максат. Эң негизгиси мен үчүн жакшы адам болуу бул максат. А бирок мен кандай экенимди эл баа берет го дейм да. Жумуштагы эң башкы принцибиңиз кандай эми? Чынчылдык. Жоопкерчиликтүүлүк. Себеби дегенде баягы биз ответственность деген бизди жаман неме кылат да, кыйнайт да. Ушу бир адамга бир нерсени табыштап дайындасаң, ал адам ошол нерсени милдеттүү түрдө баягы аткарып, баягы маселени чечип берсе, бул жакшы. Эгер иши кылса мындай баягы ушу неме болбосо экен деп иш алып баруу деген кичине начар да. Рахмат сизге. Рахмат сизге. Чоң рахмат. Ушуну менен ачык кабинет долбоорунун Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев менен болгон бир күнүбүз жыйынтыкталат. Бирок муну менен иш токтоп калбайт. Жумаевдин айтымында азыркы учурда иш күнү түнү көзөмөлгө алынып жаткан чагы, анткени баарыңыздарга маалым болгондой, эгемендүүлүктүн республикалык салтанаты дал ушул Талас облусунда белгиленет. Андыктан анын алкагында жүрүп жаткан курулуштардын баардыгы облус жетекчисинин көзөмөлүндө болуп жаткан чагы. Азыр иш кайнап турат десек болот. Андыктан түнү күнү облус жетекчиси мына дал ушул иш үстүндө. Бүгүнкү күнүбүз ушун менен жыйынтыкталат. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта аман болуңуздар.